Саламатсыңарбы, балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Силер менен онлайн аркылуу сабак өтүп жатканыма кубанычтамын. Бүгүн силер менен кыргыз тили сабагынан жаңы теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабактын темасы кептин түрлөрү. Сабактын максаты окуучулар кептин түрлөрү, баяндоо, сүрөттө, ой жүгүртүү тууралуу кеңири маалымат алышат. Текст түзүүдө, баяндоо, сүрөттө, ой жүгүртүүнү колдоно алышат. Жаңы теманы баштаардан мурда балдар, мурунку өткөн теманы эсибизге салабыз. Тексттин темасы жана андагы негизги ой, тексттин планы. Тексттин эң кичине бирлиги сүйлөм. Текстте болуп жаткан нерсени аты катары заттар, буюмдар, жаратылыштагы көрүнүштөр, адамдардын, айвандардын аттары келет. Текстте айтылып жаткан ой пикирлерге сөз болуп жаткан нерсенин айланасына топтоштурулат. Тема бул тексттин жалпыланган мазмуну, ал негизги ойду билдирет. Тексттин планы жөнөкөй жана татаал. Тексттеги ойдун урунттуу учурларын көрсөтүү үчүн жөнөкөй план түзүп алабыз. Анда эмесе жаңы теманы баштадык. Биз балдар ой пикирибизди баяндоо, сүрөттөө жана ой жүгүртүү аркылуу түшүнөбүз. Булардын бардыгы кептин түрлөрүнө кирет. Кептин түрлөрү кыргыз адаби тили ооз-эки жана жазма тил болуп экиге бөлүнөт. Адам баласынын күндөлүк турмушунда бири-бири менен пикир алышып, ооз-эки сүйлөшкөн сөздөрүн ооз-эки тил дейбиз. Ооз-эки тил пикир алышуунун эң зарыл куралы болуп, эл арасында ооз-эки жашайт. Диалектилерге, жаргондорго кеңири орун берилет. Эмоциялык белгилер кеңири колдонулат. Мисалы, ийиндин куурушу, көздү ыңдоо, колду ары-бери жансоо, башты ийкөө, чайкоо жана башкалар. Кептин түрлөрү үчкө бөлүнөт. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Баяндоо турмушта болуп жаткан, болуп өткөн жана боло турган окуяны жаратылыштын кубулушунун ирети менен кабарлоо. Сүрөттө кабарлоо ооз-эки же жазуу түрүндө берилет. Ой жүгүртүү, аңгеме, жомок, уламыштарда кептин баяндоо түрү кеңири колдонулат. Жаңы теманы бышыктоо үчүн балдар көнүгүү иштейбиз. Китебиңердин ачып 29-чу көнүгүүнү карайбыз. Тексттерде эмнелер жөнүндө баяндалды. Ойлонобуз балдар. Кызык экен, билип ал. Куштар жылуу жакка учуп баратканда күчтүүсү чоңу алдыда болуп, калгандары ээрчип учат. Себеби абаны жирегени бат чарчайт. Алыс жол басып, тоо, токой, деңиздердин үстүнөн учуп өтүшөт. Деңиздердин үстүнөн учуп бара жатканда эс алып, коноорго жер таппай көбү өлөт. Окумуштуулар, кичинекей, алсыз чымчыктар чоңурагынын жонуна конуп алганын байкашыптыр. Жарадар болгон түгөйүн таштай албай, асмандан жерге боюн таштап, өлгөн ак куу жөнүндө ырлар бар. Ынтымактуулук жагынан булардан үлгү алса болот экен. Силер балдар, көнүгүүдөгү калган тексттерди окуп иштейбиз. Тапшырма 33-чү көнүгүү. Жайлоодогу эстен кеткис күндөр деген темада
оюңарды рети менен баяндап текст түзөбүз. Саламатта калгыла балдар.